Мынаны карасаңыздар, Маша, бул күндө күйүп калганбы же түсү ушундай кайрысы? Түсү ушундай. Бул дагы ушундай кочколдонот. Неге дебейсиң бул? Атын айтсаң? Шоколад? Шоколад. Прямо шоколад окшоп кеткен. Италиядан келген. Гидрангея макрофила деген бул эмнени билдирет десеңер? Гортензия метель крупнолистная шоколад. Муну азыр кескилеп салдым. Суу biraz тийгендеги элестетип атам да, прям блестящий болуп калат го дейм. Анын сүрөтүн мен сага азыр суда турганын көргөзөм, муш көрүнөт да. Аны видеого коюп. Анан жана никаблю көк гортензия деп атат го. Мына бул көк гортензия. Ушундай болот деңиз. Көк гортензиянын баягы розовыйсы. жок, демеси топурагы кычкылы болбой калса, кесил болбой калса, ушинтип кызгылт өңгө боелуп кетет. Ушу келип сурай берет го, көгү барбы, өзү мындай болот. Торту кычкылдатып койсо, эмне менен? сера менен, уксус менен, яблочный уксус болот, беркинде уксус болот. Эми баягы үй бөлмө Өзгөрөт сразу, лимонный кислота болот. Өңүн өзгөртөт. Ошо өзүнүн кристаллы бар го, ал кристалдар. Ошону мен колдонуп бир натыйжа чыгара албай койдум. Болбосо 10 килограмм алдырып алганбыз, 12 000 сомго. Чөтө окшоштура алган жокмун да. Мына. Ошол. Анан эмне кылабыз? Жана Кытайдын гүлдөрүнө көбүнө бир лайфхак миңден бери да. Алып келсе өлүп кала берет дешет го. Кытайдын гүлү карабайсың да. Эми гүлдү мен билген адам Кытайдын гүлүн мындай кылып алдым да. Карап атып, сугарып атып, ушундай болуп калды. Эмне кылдым? Кескилеп салдым, гүлдөрдүн баштарын кескилеп салдым. Булар махровый болчу. Сорттун аты белгисиз, бирок стеллар деген сорттор ошо окшошуп кетет экен да. Ушуларды көрдүңөрбү? Мына мындай болуп өсүп чыгат. Жаңы шакта. Бул кичине эртерээк. Мындан кичине дагы бир өсүп калганда, бул түйүнөн лезвие менен кесип алып, булар деле чиринканя кыла берсин. Эң идеалдуу. Булар уже адаптированный болуп калат да, уже сен өстүргөн. Бул Кытайдын түйү Кытай, андан түйү Европа, Голландия, Франция болсо, азыр эми болар болсо кыргыз болуп калат. Достор, мынакей, баягы курап калат, өлүп калат деген даже ушунча жыл тажрыйбасы менен кайрата алмай эле курап атат. Бирок кесип койду. Болду, мына жаңылары уже биздин Кыргызстандын таза жытын жыттап уже өсүп атат. Иншалла барыңыздар үйрөнүп алсаңыздар, чиринканя кылсаңыз болот. Чиринканя боюнча уже видео жүктөдүм, достор. Бир баяндан нан сала турганды чоңунан аласыздар. Всё. Карчы бу дагы кескилеп туруп чиринка айтып койгон жаңы шактар өстү. Буларды эми дагы чиринеп кылабыз. Так что бир нерсеңер сынып калса да коркпош керек экен, анткени жаңы жашоо кирпелери экен. Карасаңыздар, мына сынып калды, чыкты. Үздүңүз чоңоюп атат. Мына бүт кыркып салган мына жаңы жаш муун чыгып атат. Видеого лайк басып, ар дайым аракетте болор эле.